биз светтик мамлекет болгондон кийин да ошону колдош керек. Бирок ошол эле кезде анда башкалар да чыгышы мүмкүн да, биздин кийимдер эмне болот деп. Мен бул мыйзам долбоорду, концепцияны, идеяны колдойм. Бирок сакалдарды кантип кестиребиз, ошону проблема болуп атпайбы? Ак сакал мисалы бирөөгө ыйлап келсе, мага штрафты салды, мен мына сакалчан жүрөм, ошон үчүн мага штрафты салышты деп ыйласам биз эмне кылабыз? Ошону караш керек да. Кандай аткарылышы кандай болот? Мурун мисалы Россияда Петр I алып Европадан келгенде айтканда, бүт барынан биз кестиребиз, керек болсо мажбурлап кестиребиз сакалдарды. Биз андай тилекке каршы же билбейм, биз аны кыла албайбыз, конституция андай уруксатты бербейт. Штрафты сала берсек, бул дагы пайданы бербейт. Бир топ эле изучууну алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн мындай коомдук талкууну кылып, только реально коомдук талкууну сурамжылоону өткөзүп, менимче даже керек болсо референдум ошол боюнча кылыш керек да. Ошондо да уже коомчулук кандай ой пикирде болсо ошону чечиш керек. Алар Негизи концепция паранжа боюнча. Эми биз кыргыз болгондон кийин эми бул арабтардын маданият. Ошону точно мен точно колдойм. Калганы болсо аны ойлондурган маселе да.